Салам достор. Силер менен Билим Бокс жана бул Photoshop тууралуу кыска нуска видео сабак. Бул болсо биздин 7-чи видео сабак. Бул видео сабакта достор биз выделение деген инструмент менен жакыныраак таанышмакчыбыз. Анда эмесе баштадык. Биринчиден биз кайра эле файл, открыть эмес. Создать кылалы достор. Файл создать. Создавать эткенди өтө жакшы көрөбүз. Анда эмесе эч нерсени өзгөртүп кереги жок. Создать кылдык дагы болду. Бизге жөнүн гана выделение инструмент менен жакыныраак таанышыбыз керек. Бул жакта мынакей силерде ушундай болуп калышы мүмкүн выделение инструментинде. Иши кылып экинчи инструмент өйдөдөн ылдый караганда экинчи инструмент. Бул жакта мышканын алып келип туруп, мышканын оң баскычын бассаңар достор, ушундай кичинекей меню ачылат. Бул менюнун ичинен инструмент прямоугольный область деген төртбурчтукту биринчи тандайлы. Мынакей. Бул болсо ушундай квадраттык выделенияларды жасайт. Мышканын сол жагын басып, каалагандай төртбурчтук нерсени выделение кылып чыгарып алсак болот. Выделение эмне үчүн керек? Выделение көп жерден бир нерсени кезип алып таштаганга же болбосо ошол жакты мындай выделять этип туруп, заливка кылганга мынакей керек болот да выделение. Бул выделение өтө керектүү инструмент, ошондуктан жакыныраак таанышып алышыбыз керек. Выделение кылып алып туруп достор, мынакей выделение кылдык да, анан кийин биз заливка инструментин тандап алсак, мынакей бул выделение ошо бойдон тура берет. Мынакей выделениянын четине заливканы бассак, ал иштебейт. Бир гана ошо выделение болгон областтын ичинде гана иштейт. Заливка инструменти көп эле инструменттер ошондой ичинде иштейт да. Ошондуктан выделениени кайра өчүрүш үчүн достор биз выделение инструментин кайра тандап алышыбыз керек дагы. Анан кийин келип мышканын сол жагын бассак, биздин выделение өчөт. Мынакей 2 жолу бассак өчөт экен. Мынакей выделение кылып туруп, бир жолу басып жылдырсак болот. Выделениени ары бери 2 жолу басып өчүрүп койсок болот. Түшүнүктүү болдуго деп ойлойм. Кээде болсо выделение бир сүрөттөн выделять этип, сүрөттүн кереги жок жерин удалить этип таштаганга жардамы керек болот. Мынакей загрузкиден мен бир сүрөттү тандайын. Келиңиздер. Так, мынакей маяктан бир природаны тандайлы деп коелу. Мынакей четине алып келебиз дагы сүрөтүбүздүн. Shift менен Alt'ты басабыз достор. Shift Alt'ты басып мышка менен чоңойтуп кичирейтсек болот. Мынакей. Мындай кылып чоңойттук дагы. Бүт документибизге галочканы басабыз. Анан выделение инструментин алып туруп, мынакей ондай выделять этебиз достор. Анан бул жактан ушул эле кичинекей жерди копировать этип алгыбыз келсе, жаңы слойго биз мышканын оң жагын басабыз, выделение болгон жерге скопировать на новый слой деген бар. Ошол баскычты басабыз. Мынакей биздин эмелекей выделенный жер жаңы слойго копироваться этилип калды. Мынакей кичинекей кусок ушул биз выделение кылган жер копировать этилип калды. Же болбосо бул ушул жердин мисалга алсак, бул жагы лишний болуп жатат, бизге кереги жок окшойт. Бул жакты да выделение кылып туруп, эмеден клавиатурадан del же болбосо delete кнопкасын бассак, мынакей бул өчүп удалить этилип таштайт выделение болгон жерди достор. Мынакей муну мындай кусоктоп полный өчүрүп салсак да болот. Мынакей бул слойдо бизде эчтеке жок. Андан кийин биздин слойду кайра көргөзүп коелу. Мынакей бул квадратный выделение болду достор. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Мисалы бул ортону алып туруп, ортону удалить этип таштасак дагы болот. Бул сүрөттөн мынакей тандайбыз дагы. Delete'ти бассак, окей. Биринчи бул жакты заливка инструменти менен басып, окей, смарт объектин жөнөкөй слой кылып алдык десем жаңылышпайм. Андан кийин Delete'ти бассак, мынакей терек чети эле калып калат достор. Ушундай выделенияларды кылып алсаңар болот. Эгер бир нерсени туура эмес кылып калсаңар, историяны басабыз дагы, кайра прямоугольный выделенияга келебиз дагы, даже помещайтты басып таштасак болот достор. Мынакей биз жана сүрөттү биринчи койбодук беле, ошол жерге келип калдык. Мынакей. Бул болсо выделение инструментине келип, мышканын оң жагын бассак, биякта овальная область деген бар, ушул инструментти тандайбыз. Бул инструментти тандагандан кийин, мынакей бул болсо ушундай тоголок выделение да достор. Тоголок выделение да бизге көп убакытта керек болот. Мисалы бул сүрөттүн мынакей ушундай тоголок кылып копировать этип алгыбыз келет достор. Ал үчүн бул выделение, тоголок выделение, топ тоголок болуш үчүн shift баскычын кошо бассаңар, мынакей 320 353 болуп пиксель болуп, мынакей
узуну да туурасы да бирдей болуп калат достор. Shift баскычын бассак, кой берип койсок ар кандай боло берет. Shift баскычын бассак, топ тоголок болуп калат биздин тоголок выделениябыз. Мынакей мындай басабыз дагы. Мисалы бизге ушундай тоголок сүрөт керек болуп атат дейли. Мынакей могул үй ушундай тоголок кылып кезип алгыбыз келип атат. Мынакей выделенияны мынакей ушул жака жылдырабыз дагы. Мышканын оң жагын басабыз ушул выделение болгон жерге. Анан скопировать на новый слойду басып коебуз. Анан кийин мынакей бизге жаңы слой болуп пайда болду да, бул слойду өчүрөбүз. Астыңкы слойду өчүрүп таштасак, мынакей биздин кезип алган жер ушундай болуп пайда болуп калды. Ctrl+T-ны басабыз дагы. Ары бери жылдырып ортого алып келип алсак болот бул сүрөттү. Окей. Мынакей достор. Бул болсо выделение инструменти болду достор. Бул жакта бул область горизонтальная строка дегенди бардыгы тең эле бирдей иштейт. Мынакей бул болсо бир гана ушундай горизонтальный эме болот, строка болот достор. Буну көп деле колдонушпайт. Көбүнчө прямоугольная область менен овальная область эки выделение өтө көп керек болот, өзүңөр байкагандай. Сүрөттөрдү ушундай алып толук кезип алганга, төрт бурчтук кылып кезип алганга, бул жактан мышканын оң жагын басып, мынакей бул жактан да shift'ты бассаңар достор, пропорциялар туура болот дагы, туура узуну бирдей болуп калат дагы. Мынакей төрт бурчтук бир выделение алабыз достор. Бул выделение түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Мисалы кайра жаңы слой создавать этип биз төрт бурчтук квадрат заливка кылгыбыз келсе, мынакей алабыз да бул выделенияны алып деп выделять этип коебуз достор. Ал эми достор, бул болсо Photoshop тууралуу 7-чи видео сабак выделениялар менен тааныштык достор. Эгерде силерге видео жаккан болсо лайк баскыла, суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Ал эми Photoshop'ту болсо мен колдонуп жаткан ушул Photoshop'ту видеонун описаниясында шилтеме ссылка аркылуу Telegram группадан жүктөп алсаңыздар болот достор. Ал эми силер менен Билимбокс болду. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.